Жыргал Жаныбековдун чакан ишкерлиги ачып, аны иштетип жатканына 1 жылдан ашты. Бизнесин тез тамактануучу жайдан баштаган. Учурда кол алдында 10дон ашык кызматкер бар. 1 жылдык ишмердүүлүгүндө мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоолор бизнести алдыга жылдырууга өбөлгө болду дейт. Биз эми ушунча балдарды жок дегенде бир 10 сотрудник болсо да, жакында дагы башка точкаларыбыз ачылса дагы көбөйөт сотрудниктерибиз. Биз алар мамлекетке жумуш сурап кайрылтпай, биз өзүбүз жумуш табып, алар жумуш менен камсыз кылып атабыз. Ошон үчүн бизге мындай бизнесмендерге бир жакшыраак, жеке ишкерлерге жакшыраак көңүл буруп, кичине колдоо көрсөтүп койсо бизге ошол эле жетиштүү болмок. Эми мындай чакан жана орто бизнестер мамлекет тарабынан колдоого алынат. Ал үчүн президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Ага ылайык чакан жана орто ишкердик субъекттери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөйт. Ал кызматкерлердин санына жана эсептелген эмгек акысына жараша 2022 жылдан 2024 жылга чейин 3 жылдык мөөнөткө 27,25%дан 22 жана 14%га чейин ылдыйлайт. Башкача айтканда, эгерде орто жана чакан ишканалардын 1 жылдык кирешеси 30 миллион сом саналса, анда 15 кызматкер эмгектенип, орто айлыгы 15 000 сом деп эсептелсе, анда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифи 27%дан 14%га чейин төмөндөшү толук ыктымал. 27-ден 14-кө чейин түшүп атканда 2 эсе түшүп аткан деп көрсөтөт. Ошол эле убакта деген ошол ишкердик субъектилерде иштеген кызматкерлердин дагы өздүк эсептери бар да. Өзүнүн эсептеринде пенсиялык камсыздоого төлөп жаткан акчалары дагы көбөйөт деген ойдобуз да. Тармактар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Биздин мыйзамда өзүнчө көрсөтүлгөн бул фермерди дыйкан чарбалар, сельхоз кооперативдер өзүнчө көрсөтүлүп калган, жана тигүү өндүрүшүндө иштегендер өзүнчө көрсөтүлгөн. Калгандарынын көптөрү эгерде 30 миллионго чейин боло турган болсо, ошолор кирип калат. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифин төмөндөтүү бизнес коомчулугун көмүскө экономикадан чыгууга өбөлгө дешет экономисттер. Себеби айрым учурларда ишкерлер кирешелерин ачык көрсөтүүдөн кооптонушат. Анткени камсыздандыруу төлөмү кымбат, ал эми кызматкерлердин айлыгы чоң болсо, киреше эмес эле чыгашага дуушар болот деген пикир. Бизден билебиз, ушу 27% ар киши башына алынат. Ошону 22%, 14%га чейин эми кишинин санына жараша ошону түшүртүп атат да. Бул эң негизгиси эмнеде деп айтсак болот да. Бул деген жанакы көбүнчө ушул суммалар аябай чоң болгондуктан көп эле ошо ишкерлер болгон жанакындай төлөмдөрүн көп көрсөтө беришпейт. Эгерде ошол төлөмдөр кичирип азайып, анан айлык маяналары көтөрүлө баштаса, бизнеске дагы ушундай бир мыкты ишкерлер, мыкты адистер келе баштайт дагы, анан ошол атаандаштыкка ээ болгон ушундай көп биздин жанакы кичи ишканалар болуп калат деген эле кеп да. Ушул тапта социалдык фонд чакан жана орто ишкерликти колдоо үчүн тиешелүү мыйзам долбоорду иштеп чыгууда, жакынкы арада жогорку кеңештин кароосуна коюлары күтүлүп жатат. Айта кетсек, президент Садыр Жапаров чакан жана орто ишкердик субъекттерине колдоо көрсөтүү жөнүндө жарлыкка 2 сентябрда кол койгон. Салбат Эркетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.